Мени ким көрүп жаткан болсо, барыңарга ассаламу алейкум. Мен бүгүн силерге айтыла турган тема бул Сербия тууралуу. Сербияга чейин менин жолум кантип башталды, кантип келдим, ошол тууралуу силерге айтып берем. Сербияга чейин мен Франция жана Шенген зонасындагы өлкөлөргө мен аябай кызыктар болгонмун. Ал жакта Литва, Франция же болбосо Испания ушул өлкөлөргө барайын деп чечкенмин, бирок ал жактан 100% кепилдик жок. 100% ал жакта кепилдик жок сага виза чыгышың тууралуу. Ошентип убакытты текке кетирбей мен мына Сербияны тандадым. Бул жака мен агентство аркылуу келдим. Мен бирок бул жака келгенде түшүнүп жеттим. Агентство эмес, түзмө-түз бул жакта эгерде таанышыңар бар болгон болсо, ошолорго келсеңер болот экен. Эгерде таанышыңар болсо, таанышыңар болбосо анда силерге кыйын. Себеби бул жакта кыргыздын саны боюнча бул жакта аябай эле аз. Ошентип биз биринчи күнүбүз немеден башталды. Аэропорттон чыгып атканыбызда биз паспорт контролдон өтө албай калдык. Эмнеге өтө албай калдык? Бизге болгон вопрос, сен кайсыл жерге барасың, кайсыл жерде иштейсиң деген нерсе болду. Биз ушул нерсеге жооп бере албай калдык. Агентство бизге договор жөнөтүш керек болчу эле, бирок ал договор аябай кечиккендиктен биз бир нече убакта кармалдык. Ошентип биз бир фирманын аты менен чыгып кеттик. Чыгып кетип Панчово деген жерине бардык. Менин шериктерим айтмакчы, сербийский Бангладеш ат коюп алган сыяктуу. Ошол жерде 3-4 күн жашадык. 3-4 күн жашагандан соң бул жакта кыргызстандык өзбек бала Мухаммед Ислам Амир деген бала бизге жумуш боюнча камсыздап тоолуу аймакка жиберди. Ал бала өзү бир эле бала болгону өзүнө 2 ат коюп алган. Аябай шустрый бала экен да. Ошондой болду. Бул жака жөнөдүк. Башында бир нерсени айтып коеюн. Туугандар, Турциядан өткөндөн кийин силердин языгыңар, русский языгыңар эч жерге жарабайт. Болушунча англис тилди үйрөнүп алгыла. Себеби Турцияга өткөндөн кийин эч ким түшүнбөй баштады. Болгону орус тили мен түшүндүм. Бул дүйнөлүк тил эмес экен. Болгону эсенги өлкөлөрүнө жарайт экен, Россияга жарайт, болду. Башка өлкө эч кимиси түшүнбөйт бул тилди. Ошол нерсени айтып коеюн дедим. Ошентип биз жанагы Мухаммед Ислам деген өзүбүздүн патриот эле жигит, кыргызстандык бала. Бизге жумуш боюнча камсыздап, бул жерге жөнөттү. Ошол жерге келдик. Баары бул жерде Белградка караганда бир аз суугураак экен. Болгону мына көрүп турган балаңардын шортигинен сырткары баары жакшы. Бул жака келдик. Жумуштар ушунда стройка, башка нерселер экен. Буюрса ушул жерде эми ишти баштайбыз. Күндөрүбүздүн башталышы. Дагы алдыда күндөр кандай күндөр кечирет аны билбейбиз. Аны алдыда күзөтөбүз туугандар. Дагы айтыла турган нерсе, кызыктуу нерсеси мага эмне болду? Баарынын үйлөрдүн крышалары, немелери бир түстө экен. Сары, жашыл, көк түстөрдү көрбөйсүң. Болгону баардыгы күрөң экен. Бул жерде деле аябай ысык болот. Болгону биз азыр күз болуп калды. Ошол аймакка, ошо тоолуу жактарга келдик туугандар. Эгерде силерге кийинки видео кандай чыгарайын, ошол тууралуу сурооңорду айтып өткүлө. Мен кийинки немеде мен силерге ошол тууралуу айтып чыгам. Дагы алдыда эмнелер болот, по факту келтиремин, ошол нерсени айтып чыгам достор. Аман болуңуз.